Кутман күнүңүздөр менен түз эфирде учур маселеси. Пенсия жогорулады, жаңы жылдан дагы жогорулайт. Аны ким алат, кимге канча кошулат? Түз эфирдеги талкууга Ош шаардык социалдык фонд башкармалыгынын башчысынын орун басары Нуркамил Орунбаев катышат. Кутман күнүңүз менен. Мен телекөрүүчүлөргө дагы эскерте кетейин. Азыр ушул экрандын бурчундагы даректерге түз обого кайрылыңыздар. Жаңы жылдан дагы пенсия 100%га көтөрүлөт деп атат. Аны ким алат, кимге кошулат, пенсиянын кайсы бөлүгүнө кошулат? Түз ободогу талкууга түшүнбөгөн суроолоруңуздарды узатыңыздар. Ошол эле учурда ЛФМ радиосунун угармандарында бизге үн кашууга чакырабыз. Айтсаңыз, Нуркамил Кочкорбаевич, мына Кыргызстан боюнча соцфонддун маалыматында өлкөбүздө 715.500 пенсионерлер жашап жатат. Алардын баары бүгүнкү күндө жогорулатылган пенсияга жетти, колдоруна алды. Алардын канчасы Ош шаарында? Сиздерге кайрылгандардын маанайлары кандай болуп атат? Саламатсыздарбы? Туура айтасыз. Мына быйылкы жылдын 1-октябрынан баштап пенсиянын базалык бөлүгү жана камсыздандыруу бөлүктөрү индексацияланып, пенсияларга кошулду. Азыр эми пенсия кошулган пенсияны ошол октябрь айынан баштап пенсионерлер ала баштады. Пенсионерлер ыраазы десек дагы болот, көпчүлүк ошо кошулганына ыраазычылыктарын билгизип кетип атышат. Эми пенсиянын бул кошулганы ошол пенсиянын базалык бөлүгүнө, анан кийин камсыздандыруу бөлүгүнө индексация болду. Базалык бөлүгүнө 10%, камсыздандыруу бөлүгүнө 8%. Андан тышкары мына сиз айтып кеттиңиз азыр. Пенсия 100% жогорулайт деп. Бул пенсия азыр мына буга чейин бир суроого жооп берсеңиз, ошондо мына пенсия жогорулап 1-октябрдан колдоруна алышты. Кыргызстанда орточо пенсиянын көлөмү канча болуп калды? Кыргызстанда орточо пенсиянын көлөмү ушул пенсияга кошулгандан кийинкиси 6276 сом болуп калды. Ага чейин республика боюнча 5821 сом эле же болбосо бул 455 сомго көбөйдү. Ал эми Ош шаары боюнча айта турган болсок, Ош шаарында 26100 пенсионер бар. Булардын да пенсияларына бардыгына кошулду. Ош шаары боюнча азыркы бүгүнкү күндө пенсиянын орточо көлөмү 6175 сом болду. Буга чейин кошулганга чейин 5724 сом эле 651 сомго көбөйдү да. Абдан жакшы. Эми ушул пенсиянын кайсы бөлүгүнө кошулуп атат? Анан дагы мына жаңы жылдан 100% жогорулайт деген жакшы жаңылыктар, кабарлар угулуп атат. Бул кимге кошулат? Аны ким алат? Ушул боюнча дагы тактоо киргизип кетсеңиз, мына түз ободо бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр түшүнүп алсын. Биз телекөрүүчүлөрдү да кошулууга чакырабыз. Ага дейре ушул ким алат жаңы жылдан 100% кошулса, кимге канча кошулат? Пенсияга бул жаңы мен айтып кеттим, ушул 1-октябрдан баштап кошулду жалпы пенсионерлердин бардыгына. Андан тышкары 1-октябрдан дагы жанагы бизде пенсиянын түрлөрү бар. Мен түрү боюнча да айтып коеюн. Пенсиянын баягы жаш курагы боюнча жашы жеткендеги пенсия, анан майыптыгы боюнча дагы алган пенсия бар. Андан тышкары баягы багар көрөрүнөн ажырагандардын пенсиясы дагы бар да. Ошол 1-октябрдан багар көрөрүнөн жоготкондордун пенсиясына баягы базалык бөлүгүнө 10%, камсыздандыруу бөлүгүнө 8%тен дагы кошулду. Андан тышкары дагы баягы президенттин указына ылайык пенсиянын базалык бөлүгүн 1500 сомго жеткирдик да. 1500 сомго чейин көтөрүлдү. Өзү негизи ушул жерден дагы айтып кете турган нерсе, мына пенсия кандай эсептелет? Биз эми азыр базалык бөлүгү десек, камсыздандыруу бөлүгү десек түшүнбөгөндөр болушу мүмкүн да. Пенсия бул базалык бөлүктөн турат биринчи. Бул базалык бөлүгү негизги бөлүгү десек, мамлекет тарабынан төлөнө турган сумма бул. Бүгүнкү күндө бул сумма 1780 сомго барабар. Бул 1780 сомду кимдер ала алат? Бул дагы түшүндүрүп кетиш керек да. Ба пенсияга чыгыш үчүн пенсия жашына жеткенден кийин эркектерге 25 жыл эмгек стажы талап кылынат, аялдарга 20 жыл эмгек стажы талап кылынат. Ошол кимдин эмгек стажы талап кылынган жылдарга жеткен болсо, ушул 1780 сомду толук алат. Эгер жетпей калган болсо, ошого пропорционально алат да. Канча жыл жетпей калган болсо, ошонусуна жараша азыраак алат. Ошол 1780 сомго 10%дан кошулду.
Бул 10% кошулганда ошо 178 сом ар бир пенсионерге базалык бөлүгүнө. Андан тышкары камсыздандыруу бөлүгүнө. Камсыздандыруу бөлүгүндө республика боюнча мына бул мамлекеттик статистика агентствосу берген пенсионердин жашоо минимуму деген чек бар. Бул 4785 сомго барабар бүгүнкү күндө. 21-жыл үчүн 20-жылдын жыйынтыгынан чыгат да. Ошол пенсионердин жашоо минимумуна жетпегендерге 378 сомдон кошулду. Жанагы эмени базалык бөлүгүнө, анан кийин камсыздандыруу бөлүгүндө, камсыздандыруу бөлүгүн 8%ке көбөйткөндө көпчүлүк пенсионерлердики ошол 200 сомго жетпейт да. 60 сом, 70 сом болуп калгандар болду. 30 сом, 40 сомдору. Ошону дагы биз 200 сомго жогорулаттык да, жетпесе дагы. Ошонун эсебинен 378 сомдон кошулду. Андан тышкары жанагы пенсионердин жашоо минимумунан 4785 сомдон жогору пенсия алгандарга 500 сомдон жогору кошулду. Бул дагы эле ошол жанагы базалык бөлүгүнө кошулган жок пенсиянын. Камсыздандыруу бөлүгүнө гана 8%тан кошулду да. Бул 8% эсептегенде да жанагындай эле 500 сомго жетпегендер дагы бар, бирок ошону дагы 500 сомго чыгардык. Анан камсыздандыруу бөлүгү эсептеп келгенде 500 сомдон ашыкча, 1000 сом, 1000 сомдон ашыкча кошулгандар дагы болду. Андан тышкары ошол жана багар көрөрү жокторго ушул немеде индексациядан тышкары баягы пенсиянын базалык бөлүгүн 1,5 миңге чейин көтөрдүк да. 1,5 миңге көтөрүлдү. Ошол багар көрөрү жоктордун бир бала болгон болсо, ошол бир баланын пенсиясынын базалык бөлүгүн 1500гө чыгардык. 2 бала болгон болсо, экөөнүкү тең чыкты дагы, ошондой болуп кошулду да. Анан азыр мына жаңы жылдан кийин дагы кошулат деп атпайсызбы, сиз айтып кеттиңиз го. Мына жаңы жылдан кийин бул ошол пенсиянын базалык бөлүгү 200 сомго чейин көтөрүлөт. Андан тышкары булардын баягы багар көрөрү экөөнөн тең ажырап калгандар дагы бар. Булардыкы ошол 1500 сом болгон болсо, 3000 сомго көтөрүлөт бир балага. Эгер 2 бала болгон болсо, 6000 болот да. Жаңы жылдан кийин ушул пенсиянын жанагы багар көрөрүнөн ажырагандыгы тууралуу пенсия алгандардын пенсиясына кошулат. Аярлуу катмарларга 100% көтөрүлөт. Азыр бизге Түз ободо телекөрүүчү байланышка чыгып, кайра күтүп атат. Сизди угуп жатабыз. Мен жолдошум каза болгондо, анан бир балам бар. Саламатсызбы? Жолдошум каза болгон, бир балам бар. 1400 сом пенсия алчубуз, анан октябрда 800 сом кошту бизге. 2200 болду. Анан ошондо жаңы жылдан кийин канча кошулат менин балама? Бир бала болгон болсо, бир балага 500 сом кошулат. Жаңы жылдан кийин да 500 сом кошулат да. Аябай ушул пенсиянын жаңы жылдан 100% жогорулайт деп жаткандыгы бул жалпы бөлүк эмес, кайсы бул? Жалпы бөлүк эмес, ошол жаңы мен айтып кеттим го, пенсиянын базалык бөлүгүнө. Базалык бөлүгүнө кече 1 октябрдан 1500гө жеткизилди. Жаңы жылдан кийин дагы 500 сом кошулат да, базалык бөлүгү 2000 сомго барабар болот. Ошондо жалпы суммасына 500 сом эле кошулуп калат. 1400, 1500 алса 800 кошулуптур мына октябрдан. Азыр дагы 500 кошулат экен да? Ооба. Ошондо 2000ден ашып 3000ге жакындап барат. Азыр калып аткан суммасына да 500 сом кошумчалат да, жаңы жылдан кийин. Албетте ушул каражат бир айга жетеби? Бир айга жетпейт чындыгында. Бул ошол биздеги пенсияны эсептөө өзүнүн жолдору боюнча эсептелгенде ушундай болуп калып атат да. Анан негизинен эле ушул жерде дагы айтып кете турган нерсе да, көп пенсионерлер пенсиябыз аз, жетпейт биздин жашообузга дейт. Туура жетпейт, бирок азыркы биздин пенсиянын принциби ушундай да. Азыр бизге канчалык салым кошкон болсо, ошончо пенсия алат деген. Азыр бизге дагы Түз ободо телекөрүүчү байланышка чыгып жатат. Сизди угуп жатабыз. Мен жолдошум 2020 пенсия чыкканда азайтылган өлчөм менен стажы бу жерде 23 жыл толсо атат да. Аныкы 23 эмес, 33 жыл толуш керек экен деп. Ол 1400 соцфонддон иштечи да. Соцфонддон 1400 менен чыкты. Анан комбинаттан 1400. Ошон ушу
ошо азайтылган өлчөмүндө да бияктан айтып атат го 25 жыл толсо деп. 25 жыл толмоктусун 33 жылга ошо жетпей калып 38 жыл 30 жыл жетпей калып анан ушундай азайтылган өлчөм менен чыгып калганда анан ошону кандай кылып эме кылсак болот? Ошого бул эмеден угуп ошо чалып аткан да. Туура мен азыр айттым, ошо эркектерге 25 жыл эмгек стаж деп. Бул эркектер 63 жашка толгондо, 63 жашка толуп 25 жыл эмгек стажы болсо, жана базалык бөлүгүн толук алат дедим да. Эми азыр жанагы аз чыгып калды дегени бул жашы мүмкүн 60 жаштан стажы азыраак болуп калса керек да. Дагы немеси бар да. Стаж жолу бар да. Эркектер 60 жаштан пенсияга чыгыш үчүн 40 жыл стаж керек болот да. Мүмкүн ошол 40 жыл жетпей калса керек да, 40 жылга. Ошон үчүн ошо 60 жаштан чыккан, 60 жаштан чыккан дагы 40 жыл стажга жетпей калган. Азыр дагы бир телекөрүүчү чыгып атат, сизди да угуп жатабыз. Мен группада инвалидмин. Балам келинчегим каза болуп калган. Балам экөөбүздүн алган пенсиябыз 5100. Мен ошо жумушка жараксызмын. Кандай кылабыз? Пенсия көтөрүлөбү меники же баламкы дагы? Биринчи группадагы Майып экен. Биринчи группадагылардыкы кече 1 октябрдан көтөрүлдү. Ошол бойдон калат. Эми баласына дагы жаңы айтып кеткендей, эгер бир бала боло турган болсо, дагы 500 сом кошулат жаңы жылдан кийин. Өзүнөчү? Өзүнө жок. Ушул мына азыр телекөрүүчүлөр дагы бир топ эле суроолор көп чыгып атат улам. Азыр мен дагы ушул жерден бир суроону бергим келет. Көп эле пенсионерлер менен, карыяларыбыз менен баарлашканда өзүбүздүн чоң энелерибиз деле, коло кошуналарыбыз эле айтат. Мен ушунча жыл иштедим, бирок мен аз менен чыгып калдым. Бул аз иштеген мага караганда, мунун пенсиясы мага караганда көп. Неге мындай мага аз эсептеп койду, мен аябай аз алам деген наалгандар бар да. Мунун себеби неден болушу мүмкүн? Эми бар ондойлор чындыгында бизге дагы келип кайрылышат. Мунун биринчи себеби ошо пенсияга биринчи чыгып атканда топтогон документтер толук болбой калышы мүмкүн да. Көпчүлүгү мына бул Советтер Союзу урагандан кийин көп ишканалар ошол жанагы трудовой немени книга заработной платы эсептеген немелерди жок кылып ийишкен, архивтерге тапшырган эмес, көп жылдарды таппай калышы мүмкүн. Иштеген, бирок баягы айлыгын терип пенсиясын эсептегенге келгенде айлыгы табылбай калган да. Көп ишканаларда ошондой болуп калган. Анан кийин көпчүлүктөрү бир мынча жыл иштеген менен бул анан баягы алган айлык акысына дагы карайт да. Канчалык айлык акысы чоң болгон болсо, пенсия ошончо чоң болот. Мен жаңы айтып кетпедимби? Азыркы пенсияны эсептеш принциби ушундай да, ким канча салым кошкон болсо, ошончо пенсия алат деп. Азыр бизге дагы бир телекөрүүчү мына күтүп атат түзөбодо. Сизди дагы угуп атабыз, сурооңузду узатыңыз. Алло, саламатсызбы? Угуп жатабыз, сурооңузду айтыңыз. Алло, саламатсызбы? Сурооңузду. Сиздерге мындай суроо берейин дегем. Мен өзүм 7 жашка толдум ноябрдын 16-сында. Анан стажым 5 жыл экен. Анан жашым жарайбы же стажым жарайбы, пенсияга чыксам болобу? Сиз пенсияга 58 жашка толгондо чыгасыз, бирок пенсияңыз аз болот. Себеби 5 жыл стажым бар деп атпайсызбы? Ошол жанагы пенсиянын базалык бөлүгүн жаңы айтпадымбы? Мен аялдар үчүн 20 жыл керек да. Бул жактыкы 5 жыл экен, эми балдарына кошулса, эгер окуу жайларда окуган болсолар да кошулат стажга. Бирок ошол базалык бөлүгү дагы толук болбой калат да. Бирки камсыздандыруу бөлүгү ошол 5 жылга ылайык гана эсептелип калат. Рахмат. Азыр дагы бир телекөрүүчү байланышка чыгып атат. Сизди дагы сурооңузду кабыл алабыз. Алло. Сурооңузду айтыңыз. Саламатсызбы? Чедробристердин пенсиясы канчага көтөрүлөр болду экен? Эч качан көтөрүлгөн жок. Кандай? Сурооңуз. Чернобыльда болгондордун. Мисалы үчүн авырткан аябай ден соолугу начар, көздөрү көрбөйт. После операция көрбөй калды. Мен суроом ушул эле. Ошо Майып окшойт, эми ден соолугу начарлардын. Ден соолугу начар, ден соолугу жакшы делбейт. Эми баягы ден соолугу начар болгон болсо, ошол
майыптыгы тууралуу пенсияга чыгышы мүмкүн. Канчанчы топтогу майып болгон, экинчи топтогу майыппы, биринчи топтогу майыппы. Эгер пенсия ала турган болсо, пенсиясы ошол баягы жылда бир октябрь айында кошулуп атканда буларга да кошулат. Анан мүмкүн кошулбай атат дегенине караганда эмгек стажы жок, бул социальный пенсияга чыгышы мүмкүн. Соцразвитиеден канал социалдык өнүктүрүү министрлиги тараптан берилген болсо, олордун пособиясы ошол бир чегерилген боюнча көтөрүлбөй турат да. Азыр дагы телекөрүүчү бизге байланышка чыгып күтүп атат. Сиз дагы сурооңузду кабыл алабыз. Мен кайрылман элем, Тажикстандан келген. Жакында мүмкүн Кыргызстандын жарандыгын алабыз. Кыргызстан жарандыгын алгандан кийин биздин пенсияны ушул жака которуп алса кандай болот? Мен өмүр бою 40 жылдай Тажикстанда иштегенмин. Кыргыз мектепте muğalim болып işlegenim. Ошол иштеген muğalimligimдин içinde algan pensiyam 11.000 сомони болот да. Түшүнүктүү. Эгер Тажикстандан келип биздин Кыргызстандын жарандыгын алган болсо, бул ошол пенсиясы биринчи пенсия чегерилип аткандай болуп эсептелет биздечи. Бул жактан эми ошол баягы 96-жылга чейинки гана эмгек стажы эсептелет да, одан кийинкиси эсептелбей калат да биздечи. Эмне себептен? Себеби мамлекеттер аралык келишим жок Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундачы. Тажикстанда иштеген эмгек акысы бизге өтпөйт, биздики Тажикстанга өтпөйт. Демек, кайрылмандардын баарын эле абалы ушундай экен. 96-жылга чейин эсептелет. 96-жылга чейинки эмгек стажы эсептелет дагы, ошол боюнча пенсия эсептелип калат. Азыр эми 11.000 сомони калып атат, сомони биздин сомго канча болот экен? Аз болуп калат да пенсиясы. Ошо кайрылмандар боюнча бул албетте өкүнүчтүү. Азыр айтып атканыңыз 96-жылга чейинкиси эле эсептелсе, 96-жылдан бери дагы канча убакыттагы эмгеги күйүп кетет экен да. Ошо кайрылмандардын программалары иштеп атат бизде Кыргызстанда. Мына ушул боюнча кандайдыр бир сунуштар берилип, жандандыруу жүрүп атабы? Бул боюнча сунуштар эмес, келишимдер түзүлүп кол коюлду. Мына Россия, Казакстан, Армения, Кыргызстан баягы Евразиядын эмесине кирген мамлекеттердин ортосунда келишим түзүлүп, ошол мына бул 2021-жылдын 1-январынан баштап ошол Кыргызстандын жараны мисалы үчүн Россияда иштеген болсо, ошо Россияда иштеген пенсиясын иштегендиги тууралуу өзүнчө пенсияга, Кыргызстанда иштегендиги тууралуу өзүнчө пенсияга чыга турган болуп ушундай келишим түзүлдү. Бирок Тажикстан менен Тажикстан жок да немеде. Азырынча жок, Евразияда жок. Балким келечекте Турция менен бар, Корея менен бар. Чечилип калар. Азыр бизге дагы бир телекөрүүчү байланышка чыгып атат, ошо тезирээк кабыл алалы, сизди угуп жатабыз. Алло. Сурооңузду узатыңыз. Саламатсыздарбы? Алло. Мен сиздерге суроо берейин дедим эле. 27 жыл стажым бар болчу. Айтыңыз, сурооңузду айтыңыз, угуп атабыз. Өчүрүп чыгат телевизордо. Сурооңузду узатыңыз, толук. Анан ошол суроо бергеним 27 жыл заводчылыкка беспрерывный стаж менен иштедим да. Анан 58 жашта пенсияга чыктым. Сурооңуз? Анан кийин чыккан студияга үнү болбой. Кийин мына жакында архивден документтерин баарын топтосоп, убагында чыгыш керек болчу деп соттон ача карабай койду. Ушул туурабы? Карабай койду деп, эмнени карабай койду деп айтып атасыз? Убагында чыгыш керек эле деп карабай койду дейт. Жок, убагында чыгыш керек эле деп карабай коюшка акысы жок. Сиз качан арыз жазган болсоңуз, ошол күндөн баштап эсептеп беришке милдеттүү. Эгерде ошол карабай жаткан болсо, дагы кайда кайрылса болот тезирээк чечүү үчүн? Мына сиздерге шаарга караштуу болсо, шаарга келсе болобу сиздерге? Шаарга караштуу болсо, шаарга келсин, макул, мага келсин, түзүлө мен документтерин кабыл алдыра алышуларын. Эгер шаарда жашай турган болсо. Азыр дагы бир телекөрүүчүнүн суроосун кабыл алып коелу, сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Мен мына Ошто ушул комбинатта иштегенбиз да. 2005-жылы келгенбиз. Немеге? Алайга, анан мен жашым жетип 55-ке чыгып өтүп кетти жашым. Анан мен үлүш жерибиз жок деп бизди пенсияга чыгарбай жатат. Ошону сурайын дедим эле, кандай кылсам пенсияга чыгам.
56-га чыгып кетти да. Жакында чыгам 56-га. Сиздин ошол эмгек стажыңыз жетпеген үчүн чыгарбай аткан болсо керек да. Болбосо сиздин эгер жалпы эмгек стажыңыз 35 жыл болгон болсо, анда чыгарат элем. Баягы азыр айыл жеринде жашагандар ошо үлүш боюнча чыгып атпай, үлүш дагы стажга эсептелип атат да. Ошон үчүн ошолор баягы жаш курага жеткенде чыгып алып атышат. Анан сиздин эгер жашыңыз пенсия курагына жеткен болсо, үлүшүң жок экен деп чыгарбай коюшка мүмкүн эмес, ондай болбойт дагы. Акысы жок андай чыгарбай коюшка. Азыр дагы бир телекөрүүчү байланышка чыгып жатат. Биз сизди да угуп жатабыз. Сурооңузду узатыңыз. Азыр берейин. Мен баягы майыптыгы бар жөнүндө пенсия чыккандар эле. Майыптыгы бар экинчи группадагы. Сурооңузду айтыңыз. Ошо экинчи топтогу майыптыгы барлар тууралуу суроо берген жатат. Ошол тууралуу айта кетсеңиз, мына жаңы жылдан булар да кошулабы, кандай алышат? Жок, жаңы жылдан майыптыгы тууралуу чыккандарга кошулбайт. Майыптыгы тууралуу чыккан болсо, майыптыгы тууралуу мына бул азыр МСЭК деп бул комиссиядан өтүп ошол майыптыгын аныктаган мүнөздөмө берген болсо, ошонусу менен келсе соцфонддо пенсия чегерип беребиз. Майыптыгы боюнча дагы ошол канча жыл стаж, эмгек стажы болгон болсо, ошол стажына жараша пенсиянын көлөмү болот. Азыр эми мына пенсиянын базалык бөлүгүнө, башка бөлүктөрүнө кошулуп атат деп айтып атасыз, маалыматтарды уктук. Бирок ошол эле учурда топтомо бөлүгүндөгү ишмерчемдер кандай болуп жатат пенсиянын? Пенсиянын топтомо бөлүгү боюнча айта турган болсок, топтомо бөлүгү топтолуп атат. Бул эми топтомо бөлүк десе көпчүлүк түшүнбөшү мүмкүн. Мен буга дагы бир мындай түшүндүрмө берип кетсем жалпысынан. Мына бул социалдык фондго камсыздандыруу төлөмдөрү азыркы күндө 27,25% эмгек акыдан төлөнөт да. Бул 27,25%дин 10% ошол адамдын эмгек акысынан которулат, анан 17,25% иш берүүчүдөн которулат да. Ошол эмгек акыдан кармалган 10% камсыздандыруу төлөмүнүн 2% пенсиянын топтомо бөлүгүнө кетет. Бул мына бул 2010 жылдын 1-январынан баштап ушундай топтомо бөлүк кирген да. Топтомо бөлүк кирген 2010-11 жылдарда бардык иштегендердин бардыгынан катар кармалган, ар бир иштеген адамдын эмгек акысынан. 2012 жылдын 1-январынан баштап 1964 жылдын 1-январына чейин төрөлгөн эркектерден кармалбай калды бул. 1969 жылдын 1-январына чейинки төрөлгөн аялдардан дагы кармалбай калды да. Калгандарынан ошол эркектердин баягы 1964 жылдын 1-январынан кийин төрөлгөндөрдөн азыркы күнгө чейин кармалып келатат. Аялдардын ошо 1969 жылдын 1-январынан кийин төрөлгөндөрдөн дагы кармалып атат. Бул пенсиянын топтомо бөлүгү өзүнчө пенсиянын ошо топтомо бөлүгүнүн фонду бар бизде. Ошол фонддо сакталат. Бул ошол жерде сакталып жөнүнө турбастан жыл сайын банктарга, башка жактарга депозитке берилип, дивидендтери түшүп турат. Ошол кимдин канча салымы болгон болсо, ошого жараша ар бир адамга дивидендтер кошулуп турат. Анан муну качан, кайсы маалда алса болот деген суроо болушу мүмкүн. Бул негизинен ошол адам пенсия курагына жетип, пенсияга чыккандан кийин берилет. Буга дагы атайын арыз менен кайрылыш керек. Арыз менен кайрылгандан кийин ошонун канча акчасы болгон болсо, баягы кошулган дивидендтери менен кошо алышат. Азыр бизге дагы бир кечириңиз, телекөрүүчү түз ободо күтүп атат. Ушу суроону да кабыл алып, жооп берип койсоңуз, сизди угуп жатабыз. Я мына легкий промышленный, тяжелый промышленный тарифтери кандай бул пенсияга төлөгөндө? Кайра сурооңузду кайталап берсеңиз түшүнүксүз. Ояктан жол бербей койбу? Легкий промышленный, тяжелый промышленный разницасы барбы мындай төлөгөнгө? Тарифный ставкабы пенсия?
жеңил өнөр жайында тариф исбат эмеспи? жеңил өнөр жайында иштегендер жеңил өнөр жайында иштегендерге камсыздандыруу төлөмдөрү төлөш боюнча айтып атабы же пенсия? тарифтик эмелер боюнча. Тариф боюнча бар. Бул жеңил өнөр жайында иштегендерге жана мен айтып кеттим, 27,25% эмгек акыны төлөнөт деп. Булардыкы азайтылган. Азыр менин так эсимде жок. Бул берки жалпы эле ошо 27,25 эмес, булардыкы азыраак болуп калган да. Бирок мына октябрдан буларга деле кошулду да. Жалпы бары азыр кошулду. Кыргызстанда Эгер пенсионер болгон болсо кошулду. Көбөйтүлгөн пенсияны алып атат. Ошол эле учурда мына аскер кызматкерлери, запастагы офицерлердин дагы ошол айлык пенсиялары көбөйүп, колдоруна алып, мындай маанайлары жакшы биз байкап атабыз. Бирок мына азыр бизди мына көрүп атасыз, өлкөбүздө жаңылануу кетип баратат, экономикалык амнистия жарыяланып атат, экономикалык жаңы саясат жүрүп атат. Жогорку кеңештеги талкуулардан да көрүп атабыз, айрым атка минерлерибиздин бир айлык акчасы канча жүздөгөн миңге тете экенин көрүп атабыз. Бирок эч кандай кызматтык унаа жок, эч кандай башка көмөкчү кошумча привилегиялар жок. Биздин карыяларыбыз, пенсионерлерибиз пенсиясына мындай акырындап кошулуп атат, аз болсо дагы. Биз дагы кантип көбөйтөбүз, дагы кантип ушул биздин пенсионерлерибиз иштеп, эс алуу курагына жеткенде ушундай бир жакшы маанайда колуна кармай турган пенсияны кантип беребиз? Мына сунуш берип атасыздар жогорку кеңешке. Биз кантип көтөрөбүз муну дагы? Бул боюнча программалар иштелип атат, сунуштар болуп атат. Эми мына бул жаңы парламент келди. Бул бир нерсени өзгөртүү киргизиш үчүн закон кабыл алыш керек. Закондор жазылып, анан ушулар кабыл алып берген болсо, эми үмүт кылып туралы дагы жакшы өзгөрүүлөр, жакшы жаңылыктар болот деп турабыз. Бирок ушул жерден айтып кетиш керек да, мына азыр сиз айтып калбадыңызбы, айлыгы көп, анан беркелер депчи. Бул жана мен айткандай эле пенсиянын принциби бизде мына пенсиялык системанын принциби кимдин салымы канча болсо ошончо. Демек айлык канча алса, ошондон ошончо пенсияга бөлүнөт. Ооба, айлыгы канчалык жогору болгон болсо, кийин пенсиясы ошончо жогору болот. Айлыгы канчалык аз болсо, ошончолук аз болот. Анан кээ бирлери мына эме кылып атышпайбы, биздики аз деп. Азыр жана айтып кетти, үлүш боюнча сөз болуп кетти. Айыл жергесинде эч ким иштебей эле калды дейм. Ошо иштебей калгандарга баягы үлүштүн эсебинен эмгек стажы эсептелип атат да. Ошол 1996 жылдан бери жагына үлүшкө төлөнгөн болсо, ошол азыркы күндө ошо бир адамга 25 жылдык стаж болуп калды. 25 жыл стажы болгону менен ошол үлүшкө төлөнгөн акчанын суммасы бир жылга 25 сом 30 сом эле туура келет. Бир жылга 25 сом 30 сом төлөп коет, бир жылдык стаж болуп атат. Айлык алып иштеген адам айына 1000 сомдон төлөп атышы мүмкүн, 2000 сомдон төлөп атышы мүмкүн. Эртеге ошолор пенсияга чыкканда айлык алып иштеген адамдын пенсиясы жогору болуп атат. Үлүш менен чыккандыкы аз болуп калып атат. Ошол себептен жанагындай чоң айырмачылыктар болуп атат да. Эми бул жерден ошол негизинен пенсиянын суммасы чоң болуш үчүн иш орундары болсо, иш орундар түзүлүш керек. Иш орундар түзүлүп, канчалык иштеген адамдар көп болгон болсо, ошончолук социалдык фонддун бюджетине акча көп түшөт, ошого жараша анан пенсия дагы жогорулайт дейм. Баягы кыргыздын жакшы сөзү бар. Казанда болбосо чөмүчкө каяктан чыкмагыла деп. Казан курук турса эми бардыгына жанагындай пенсия жогорулатып бериш мүмкүнчүлүк да болбой атат да. Албетте, ушул пенсияларды жогорулатуу боюнча дагы сунуштар, ошо мыйзамдарды жакшыртуу боюнча дагы эл өкүлдөрүнө сунуштар барып туруш керек да. Сиздер мына орган катары өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды бере аласыздарбы же бул нерсени башка тарап жасайбы? Бул эми биз түз бере албайбыз, баягы вертикаль власти дегендей биз республикалык социалдык фондко сунуштарды беребиз. Ошолор чогултуп ошол жерден анан жогорку кеңешке республикалык социалдык фонддун атынан барыш керек. Албетте, себеби дегенде ошол нааразычылыктар, пенсиям аз, көбөйбөй жатат, тигиге көп кошулду, мага аз кошулду, эмне себептен мындай деген бүт нааразычылыктарды сиздер биринчи инстанцияда сиздер кабыл аласыздар. Албетте, бул ошол мыйзам чыгаруучуларга жетиш керек убагында. Ошол эле учурда бизде мына мамлекеттик кызматтарда иштеп, пенсияга чыгып,
анан эл аралык уюмдарда иштеп аткандар бар. Кадимкидей иштеп ошо пенсияга төлөмдөрдү жүргүзүп аткандар бар. Булар эгерде ал жакта дагы эмгек стажы чогулуп калса, сиздерге кайрылып ошо пенсиясына коштурса болобу? Бул иштеген пенсионерлердин алган эмгек акысына жараша жыл сайын ошол пенсиясына кошулуп турат биз тараптан. Бул быйыл биз жаңы программага өттүк. Ошол программада эми ошол пенсионер кайсы жерде иштеп аткан болсо ошол маалымат болот да. Буга чейин шаардан пенсия алып, мисалы үчүн же райондон пенсия алып шаарда иштеп аткан болсо, бул базадан көрүнбөйт эле да. Ошол пенсионер 1 жылдык эмгек акысын ошол иштеген жеринен тердирип барып туруп, анан кийин мен мындай иштейт элем, ушуга силер пенсияма кошуп бергиле деп маалымат өзү кайрылат эле. Эми азыр ондой болбой калды. Бүт республика боюнча маалымат топтолот да ар бир адам боюнча. Эгер иштеп аткан болсо, 1 ай иштейби, 1 жыл иштейби, ошонусуна карабай иштеген күндө пенсия кошулуп берет. Андан тышкары мына бул военнослужащийлер деп коебуз. Биз органдарда иштеп пенсияга чыккандан кийин ошо сиз айткандай эл аралык проекттерде, башка жактарда иштеп калышат. Булар дагы ошол эмгек акысын ошол шаарда иштеген болсо шаардык соцфонддон, райондо иштеген болсо райондук соцфонддон маалыматты алып, ошол кайсыл орган аркылуу пенсияга чыккан болсо, ошол жака жөнөтсө, булардын пенсиясына дагы кошуп берет. Демек, өзү деле кайрылып, өзү деле кызыгыш керек экен да ошол. Ооба, эми өзү дагы кайрылып кызыгыш керек. Эгер пенсияга чыгып ошол органдарда иштеп атат, мына бул органдарда дегенибиз МВДда, военный болуп, прокуратурада, сот органдарында иштеп аткандар, таможняда пенсияга чыккандан кийин эгер ошондой ишканаларда иштеп аткан болсо, сөзсүз жыл бүткөндөн кийин 1 жылдык айлыгын тердирип, ошол өзүнүн баякы органына жөнөткөн болсо, ошол кошуп берет 1 жылдык эмгек акысына жараша. Албетте азыр эми мына кошулду пенсияларга, алып атышат, жаңы жылдан дагы кошулат деп атат. Бул жакшы жышаан, бирок нарк өсүп атат базарда, күн сана өсүп атат. Ошондо пенсия канча жылда бир индексация болуп турат? Пенсия эмнеден көз каранды? Нарктан, айлык акыдан көз карандыбы? Нарк өсүп атса пенсия деле жыл сайын көбөйүш керек деген туурабы бул? Эми жаңы айтып кетпедим, пенсия жыл сайын өзү буга чейин жылда ошол 1 октябрга индексация жүрөт, кандай инфляция болду, ошого жараша болуп. Анан кийин баа өсүп атат деп эле пенсияны жогорулата бергенге ондой мүмкүнчүлүк азырынча бизде жок. Азыр бизде жок, бирок албетте үмүттөнөбүз, бирок ушул биздин ардактуу карыяларыбызды, пенсионерлерибизди алар албетте мамлекетке бүт өмүрүн, билимин, эмгегин арнап иштеген биздин сыйлуу катмарыбыз болуп эсептелет. Алардын камкордукка алуу бул мамлекеттен сырткары дагы коомдун, ошол коомдук уюмдардын, демилгелүү топтордун дагы милдети болуш керекпи? Бул эл аралык тажрыйбада кандай бизде? Дагы ушул катмарды колдоо кандай жүргүзсөк биз ошолордун көңүлүн көтөрөбүз, көңүлүн алабыз? Эми эл аралык дегенде бизде андай деңгээлде башка мындай өнүккөн мамлекеттердин деңгээлинде эч кандай иш чаралары жок. Бирок жеке менчик социалдык фонддор түзүлгөн, жеке менчик жана пенсиянын топтомо бөлүктөрүн биз иштетип, ушундай мамлекеттик пенсиялык топтоо бөлүгүнө караганда биз көбүрөөк кылабыз дегендер бар. Бирок иш жүзүндө азыр ишке ашып, биз мынага мынча кылып көбөйтүп бердик деген фактылар жок да. Алардын дагы азыр биздин мамлекетте мындай жакшы өнүгүү иштей элек. Кошумча колдоо, кошумча ар кандай камкордукка алуу бул үзгүлтүксүз коом тарабынан дагы жүргүзүлүш керек деген ойдобуз. Мен ойлоймун, бул көрсөтүүнү көргөндөр, ошол демилгелүү топтор болсо, ар бир айылда, ар бир көчөдө ушундай жардамга муктаж карыяларыбызга мамлекеттик берилип жаткан пенсиядан тышкары дагы колдоолорго алат, кайрымдуулук жасайт деген ниетти билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер учур маселесин көрдүңүздөр. Ага Ош шаардык социалдык фонд башкармалыгынын башчысынын орун басары Нуркамил Орунбаев катышты. Сизге келип түз ободо түшүндүрмө бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Элдик канал көрсөтүүлөрүн улантат.